Аны жараткан өзүң колдоп өзүң коргой бер. Сенин жардамың менен аман эсен жете алайын. Болды эми сен нелегалсың. Сени эч ким издебейт. Эч кимге жардам бербе, эч кимден жардам күтпө. Өзүң менен өзүңсүң. Ошо бир туугандар чогуу жашап жүргөндө көп түшүнбөйт экен, баркын бири-биринин баркысын. Алыстаганда билет экенсиң. Ошо мен Турцияда жүрүп сени сагынгам, баркыңды билгем. Турцияда эле. Турцияда эле. Саламатсыздарбы, мен атым Жибек. Биз Нелегал кинонун бир тууганга 10 суроо деген подкастына мен сиңдим Жылдыз менен келдик. Анда эмесе суроолорду баштайлы. Так, бисмилля. Менин кайсы сапатымды эң көп баалайсың? Мне в тебе нравится больше всего твоя целеустремленность и то, что ты очень ответственная. Вот, мне эти два качества очень сильно нравятся. А сенчи? Сен бир ишти кылсаң майын чыгарып каласың да, ошонусун аябай сонун жагат. Тамак жасасаң прям аябай сонун жасайсың, прям шилекең акчудай тамак жасайсың. Үй жыйнасаң соп-сонун бүт баарын тазалап, таптаза кылып жыйнайсың. Айтырым, кайсы ишти баштабасаң, ошону майын чыгарып, аягына чейин соң бүтүрүп коесуң. Ошол сапатың жагат. Рахмат. Менсиз сенин балалыгың кандай болмок? Сенсиз менин балалыгым аябай кызыксыз болуп өтпөк деп ойлойм. Сен менен урушсам дагы, кырылышсам дагы, бирок сен жок, мен жалгызсырап, сен жок, ойногум келбей, бүт нерсе кызыксыз болмок деп ойлойм. Мое детство без тебя прошло бы очень одиноко, потому что я добавлюсь тоже к твоим словам, то, что все то, что ты перечислила, это касается и меня. Я просто не представляю себя без тебя. Менин кайсы сырымды сен гана билесиң. Мен ойлойм, бул сыр эмес, кичинекей кезибизде өткөн кыйынчылыктарды, үй бүлөбүздө болгон көйгөйлөрдү, ошол эле үй бүлөбүздө болгон кыйынчылыктарды чогуу өткөнүбүз үчүн эң оор, эң мындай жаман күндөрдү ошо бири-бирибиз билет болушубуз керек. Башка эч ким билбейт. Биздин үй бүлөбүздөн башкачы. Мисалы үчүн курбуларым билбейт. Мен даже жолдошум кээ бир нерселерди билбейт да. Аябай оор күндөрдү өткөргөнбүз, ошону экөөбүз эле билебиз деп ойлойм. Менин бала кезиңдеги эң эсте калган учур кайсы? Жакшы же жаман? Билесиңби, кичинекей кезибизде сен 2-3 класссың. Анан сен өзүңдүн үй тапшырмаларыңды мага жазатчысың. Анан мен жазабайм деп чыккам бир күнү. Жазабайм деп, анан мен кичинекей кызмын да. Анан чолкамды кесип алгам. Биздин апабыз чолка кестирчү негизи эле чачты кестирчү эмес да. Тып-тыкс өрүп жүрчүкпүз. Анан бир күнү апам жок кезде кесип салам. Кесип салгандан кийин бул чыгат. Менин үй тапшырмамды мага жазап бербесең, мен апама айтып салам баарын деп. Анан мен жок айтпа деп бүт баарын жазап берем, Чырнабекке жазып берем баарын. Анан кийин апам келди, анан кечинде апам жанына чакырып атат. Бергелчи эрик. Барсам, эмне чачыңды кестиң деп, урушуп салды. Көрсө, бул үй тапшырманы дагы жазатып алды. Барып дагы апама да айтып салды. Ошондой аябай уккам. Ошол жаман ситуация, жаман окуялардан бириси ошол болуп калды. Жакшы окуялардан болсо, мен Турцияга кетпедим да окуганычы. 4 жыл бою Турцияда жашадым, анан ошо Турцияга кеткенден кийин бир туугандын баркын билдим да. Чогуу жашап жүргөндө урушуп эле улам, бир нерсе талашып, кийин талашып, сен кыл, мен кыл болуп эле жүрөбүз. Анан Турцияга кеткенде ошондо анан жалгыз калдым. Жылдыз дагы жалгыз болуп калды, эжеси жок болуп. Ошондо мага жазган каттары эсимде да. Аябай жаныма алып келгим келчү. Ошо Турцияны көрсөтүп, анан улам айта берчүмүн да, сен да оку,
Сен дагы чет өлкөгө тапшыр, аябай сонун экен. Кыргызстанда калбай, чет өлкөлөрдү дагы көр, дүйнөнү көр деп айтчумун. Анан ошондогу Жылдыз мага жазган каттары, мага кылган мамилеси аябай жүрөктө калганда, анан ошондо гана бир туган баркын билген болчумун. Ошо Турцияда жүрүп, сени сагынган болчумун. Ошо бир тугандар чогуу жашап жүргөндө көп түшүнбөйт экен, баркын бири-биринин баркысын. Алыста гана билет экенсиң. Ошо мен Турцияда жүрүп сени сагынгам, баркынды билгем. Турцияда эле. Кичинекейибизде көп эле окуялар болчу. Мен жактан караганда ойлойм, жакшы жак көбүрөөк болду го дейм. Орусча айтылат беле же кандай? Если у тебя есть сестра, это как ангел-хранитель, да? Ошон үчүн, мне кажется, вообще жаман жак деле жок. Жакшы жагы эле бар го. Бактылуумун деп эсептейм өзүмдү. Эжем бар деп. Кичинекейимде аны билчү эмесмин, бирок чоңойгон сайын уже ошону билет экенсиң. Ошо кичинекейибизде жакшы бир окуя. Апам бизди үйдө жыйнасаңар, тамак жасап жада бир нерсе кылып кетсеңер, ойногонго чыгасыңар дечи. Анан болсо эжем шашып эле жөн чыгабыз, жүр ойнойбуз деп бүт аракет кылып, жыйнап, буну кылып, тини кылып. Анан болсо ошентип биз садикке ойногону барчыкпыз. Велосипедде болуп, жанына коюп алып кетип калчу эжем. Ошол эсимде бар, аябай жакшы калган да. Ал бул окуя кичинекей кезибиздеги эмес, азыр уже чоңоюп калгандагы эле окуя. Чоңоюп калгандан кийин биз Жылдыз экөөбүз аябай жакын болуп калдык. Мага апам айта берчү, күйөөгө тийгенде гана сиңдиңдин баркын билесиң деп көп айтчу да. Эми түшүндүм, мына 2 бала болуп 3 жыл мурун биринчи уулумду төрөдүм. Ошондо Жылдыз менин жаныма келип, мен менен жашап, ошо баламды бакканга аябай жардам берген. Ошого аябай ыраазымын. Тилекке каршы бизди тайнебиз баккан, тайнебиздин көзү. Тайнебиз өтүп кетип, мага жардам берген эч ким жок калганда, ошо Жылдыз келип, мени тыныткан, баламды карап, айтор мага жардам берген. Экинчи кызым төрөлгөндө дагы мени жалгыз калтырбай келип жардамдашып, үйүм жыйнап, тамагын жасап, мен жумушка чыгып келсин деп балдарымды алып калып, бүгүнкү күнгө чейин аябай сонун жардам берип келесиң. Кичинекейимде сен жардам берип жүрсөң, чоңойгондо мен жардам берип калат го. Ошо мен үчүн бул негизи эле жаңы төрөлгөндө аялдар аябай депрессивный состояниеде болот экен. Анан ошол оор күндөрдү мага жеңилдеткен ошо сен болдуң. Ошон үчүн сага рахмат. Сен төрөсөң мен да жардам берем. Буюрса. Менин кайсы сапатым сага таптакыр жакпайт? Орусча буну скряга деп коет. Мындай апамдай элесин да. Кечке мен айтпадым беле, кылбайт белеңди эле ушинтип турасың. Ушул сапатың эле жакпайт, калган баары эле жагат. Бирок бир жагынан ал деле жакшы. Сен өзүң чоң болуп, уже билесиң да кандай болот, эмне болот, анан ошентип өзүңдүн пикириңди айтасың. Ал ой пикири баарына жага бербейт. Мен сен жакшы болсун деп айтам да. Ойлойм го, бул апамдан калган депчи. Апамдын мындай карасам көп, точнее, сени караганда апамды көргөндөй эле болом. Көп нерселер окшош болуп кетет да. Ошо. Ошол эле. Так.
сен өзүңдү орусча айтканда көп жерде недооцениваешь да. Мен канча айтам, блог алып бар, инстаграмды алып бар, сен жасаган нерселериң, съемкаларың аябай сонун, элдерде көрүш керек муну. Съемка кылып аткенingди эч ким билбейт, бүт баарын чыгар. Өзүңдү мындай орусча айтканда проявляйся деп айта берем. Анан сен өзүңдү уже недооценивать этип эле отура бересиң. Ошону жакпайт. Если сен өзүңдү менин көзүм менен карап көрсөң, аябай сонун суктанмаксың да. Бүт ичиндеги таланттын баарын катып эле отурасың. Ошону чыгар деп айтат элем сага. Рахмат. Эми мен сурайын. Менин телефонумда кандай ат менен сакталгансың? Бул оңой го дейм. Сестра эле же жибекте эле? Жибек эле. И сердечко. Сердечко, жүрөк менен. Сендечи? Сен кандай ойлойсуң? Жылдыз эле? Ооба, жылдыз эле. Мен эмеде Атымдан мен съемкалар боюнча жылдыздын номерин жөнөтөм да клиенттергечи. Стрелканы келип каласың деп, жөн эле жылдыз деп мынтип эки каша кой койгон. Көрсөтүп койсоң бирок мен. башында телефон тижакта болуп калды. Башында Усманова депсең койчу элең, Кичинекей кезибизде жылдызды мен Усманова деп кличка коюп койчумун. Кичинекей кезибизде мен аябай көп кличка коёчумун го. Пушкин болчу, Усманова болчу, Чуңбаш болчу. Кичинекей кезинде арык башы чоң болчу, анан кличка койгонго аябай уста болчумун да. Анан Өзбекстанда сонун бир ырчы бар, Юлдуз Усманова деген. Ошо бойдо Юлдуз анан Юлдуз болуп, анан Усманова болуп калып калган. Башында Усманова болчу, анан клиенттерге жөнөтөйүн деп анан Юлдуз деп атын өзгөртүп койгом. Баары сурашат, Усманова сен фамилияң окшойт да депчи. Ни деп коем. Сиңдим катары бир гана кеңеш бере алсаң, эмне демексиң? Эгер ал кеңеш аркылуу жашоом чын эле өзгөрө турган болсо. Кеңеш деле эмес го дейм. Ал уже факт болуп калат го. Кандай гана кыйынчылыктар болбосо жаныңда болом. Ошо. Кеңеш деле эмес го ал. Сенчи? Эчтекеден коркпо. Инстаграм алып барууда болобу, жумушта болобу. Сенин колуңдан баары келет. Эчтекеден коркпой, өзүңдүн алдыга койгон максаттарыңа умтула бер. Мен ар дайым жаныңда болом. Рахмат. Эми кел мен сурайын. Мени менен сыймыктанган эң чоң учур кайсы? Сыймыктанган учурларым көп эле. Менде деле. Өзгөчө мына чоңоюп уже мен үй бүлө кургандан кийин аябай эле сыймыктанам. Мисалы үчүн кайын журтума барганда, "Эмне балам кимге таштадың?" десе, "Жылдыз менен таштадым." Өлө мактанып айтам да, негизинде Жылдыз мага аябай жардам берет. Статусныймын. Кайын журт жакта. Кайын журтка барганда же жолдошумдун жанында сразу мага Жылдыз жардам берет, Жылдыз келет деп эле аябай. Баары деп эле калышат. Ошо ар дайым эле мактанам, аябай жардам бересиң, мага колдойсуң. Бүт жакта эч болбосо жанымда болгонго аракет кыласың да, ошон үчүн аябай күн сайын эле мактанам. Эми акыркы жолкусун, мисалы үчүн, мен кызымды төрөгөндө, бул 1 жыл мурун болду. Кызымды төрөгөндө роддомдон чыгып үйгө келдик да. Анан мен кайненемдикине, "Жок, мен өзүм эле үйүмө келем, мага Жылдыз жардам берет, мени тыңытат" деп үйгө келгем. Ошондо үйгө келсем, сен аябай сонун кылып, стол даярдап, үйдө кооздоп, шариктер менен украшать этип, гүл даярдап, сонун кылып тосуп алды мени, кайын журтумду. Анан кайын журттун баары эле, "Ай, Жылдыз ушунун баарын кылды" деп аябай сонун таң калышканда, ошондо аябай мактанып, өзүмдү аябай сонун сезгем. Ошондо ыраазычылыгымды билдиргем сага.
мени ойлоп жаңы төрөп келди деп баарын даярдап коюптур, анан баламды кармап баары уктап ал деп ушинткенде аябай жүрөгүм жылый түшкөн да. Сеники? Жибек айткандай эле кичинекейимден баштап кечке эле сыймыктанам. Анткени эжем аябай кандай айтсам, выдающая личность с детства была. Мектеп кезинде дагы, университет кезинде дагы, кийин азыр деле блогер, уже мама. Так что билбейм, даже выделять сложно какой-то фрагмент. Айтканча, из последнего, что я вспоминаю, то, что она родила вторую дочку. И несмотря на это, она продолжала работать, она не оставалась дома, она все время в работе. Качан карасам, иштеп эле жүрөт. Ошого мени чилде аябай эжемчи. Ошого аябай суктанам. Ойлогон болчумун, экинчисин төрөгөндө дагы мындай үйдө отурат го депчи. Бир айга жетпей эле уже чыгып алган. 3 февраль төрөгөн Берекени. 14 февраль Моттун концертине барам деп чыккан. Анан болсо, жок болбойт, отур үйдө десем болбойбу. Мотко бара албай калдым деп ошо бир жылдан бери айтып жүрөт, барам Мотко деп. Ошого суктанам аябай. Мен этчилде. Мен кайсы учурда сени эң катуу капа кылгам? Бул суроо сага берсем сенде көп список болот го я. Билбейм, андай учурлар деле жок. Кичинекейибизде болгон нерселер, ал кичинекей болгон кезде, азыр чоң кезде андай деле жок. Азыр уже чоңойгондо урушканда же эме бизге урушпайбыз деле. Уже чоңоюп калдык да. Анан ойлойм, мындай аябай капа кылган учурлар болгон эмес. Менде деле андай учурлар жок капа кылган. Мен Турцияга окуганы кетип калган үчүн 4 жыл чогуу болбой калган үчүн биз бири-бирибиздин баркыбызды аябай билип, азыр урушпайбыз деле. Мындай уруш капа кылсак деле айтып эле алабыз, бет келичи сен мондай кылдың деле. Ошон үчүн ичте калган таарынч жок. Негизи мен ойлойм, бир туугандардын арасында андай таарынч болбош керек. Бир тууган мисалы үчүн жылдыздан жакыныраак мага азыр эч ким жок да. Бир тууганым да. Мисалы үчүн жолдошум деле мага мисалы үчүн бир кандан эмеспиз да. Мы не однокровные, мы не родственники. Ошо бир тууган эң кандай десем, эне аябай ыйык, анан бир тууган дагы ыйык. Особенно эже сиңдилер бири-бирине жакын болуш керек, ичине кек сактабаш керек, ичинде болгон капачылыгын дароо эле айтып, ошол моментте эле чечип алыш керек. Өмүр бою ичинде таарынып жүрө бербей. Азыр уже таарыныч эч кармабайбыз деле. Азыр мындай урушпайбыз, бирок мындай кээ-бир темаларда эме болуп кетсек, көз карашыбыз ар кандай болуп кетсек, биз аны көп деле эме кылбайбыз. Кантип айтсам, уважаем друг друга. Уважаем личные границы. Мындай аябай капа кылган нерсе жок. Аябай сүйүнүп атам. Кичинекей кезибизде ким көбүрөөк таяк жечү? Сразу айтам эжемди. Кичинекей кезибизде мен көбүрөөк таяк жечүмүн. Жылдыз бир нерсе кылса, сындырса, жоготсо, бүт мен ответ этчүмүн. Ошонун баарына мен жооп берип, бүт токмокту мен алчумун. Бирок мен жылдызды токмокточумун. Ойлойм, апамдан көп таяк эжем жеди го депчи. Мен апамдын любимицасы болчумун. Мындай айтканда, апам мени эркелетчи. Эжем айтып атпайбы, менчил болчу, өзү тырышчак болчу. Ошон үчүн эжемди мындай чоң көрүп сразу. Эжемден кийин эң кичинекей мен болуп калгам да, бүт жактан да. Ошон үчүн го дейм, эркелетип бара. Мен көп таяк жечүмүн, бирок
10-11 класска чейин эле мушташып жүрдүк. Ооба, Турцияга кетерге чейин эле. Анан мен кетип калып эле мушташканды койдук. Ооба. Расстояние болуп калды. Эгер дүйнөдө баарыма каршы болсо, сен менин жанымда каласыңбы? Ооба. Албетте. Бул суроо даже берилбейт го дейм. Сенчи? Ооба, мен деле калам. Мен үчүн кандай курмандыкка баргансың балалык кезиңде? Же бара алат элең? Айтам го, кичинекей кезибизде бүт эле токмокту мен жечмин. Ошол курмандык деп ойлойм. Жылдыз эмне болбаса бүт баарына мен ответ берчимин. Азыркы учурда курмандыктын деле кереги жок. Любой момент, любой иш кылбасаң, любой нерсени чечпесең, мен артыңда болом, анан бүт нерсеңе поддержка кылып берем. Рахмат. Мен курмандыкка барган эмесмин го дейм. Тамаша. Баланы төрөгөндөн кийин жаныңда жүрүп, мне кажется, это не самопожертвование, а благодарность, наоборот, деп ойлойм. Ошо курмандыкка барган эмесмин го дейм. Жылдыз ар бир баланы төрөгөн сайын бир жылга мен жаныма көчүп келип, мага жардам берет да. Бирге чыкканда болду, сен уже садикке бересиң, мен кеттим деп кетет. Уже эки жолу тең ушундай болду, эки балам да тең биздикине көчүп келип, мага жардам берип, ошонусу аябай сонун. Ошол курмандык деп эле ойлойм. Ким эле өзүнүн убактысы менен, өзүнүн комфорту менен жертвовать этип келип жардам берсин эле. Бир эле бир тууган. Рахмат, ошо сен солура бер. Так, муну мен аягында берейин, сен мен. Сен үчүн мен канчалык ишенимдүү адаммын? Сага аябай эле ишенем. Бүт нерсемди билет. Балдарын мага тиштейт. Ооба, эң башкысы мен эки баламды тең ушу жылдызга тыштап кете алам. Менден да жакшы карайт, тамактандырат, карайт, жуунтат. Айтор экинчи эле мамасы жылдыз, ошон үчүн бул дүйнөдөгү эң мага кымбат болгон нерсе балдарым. Ушу балдарымды табыштай алам жылдызга. Ооба. Бул суроого мен албетте ооба деп жооп берем. Канча курбум болбосо дагы, канча досторум болбосо дагы, мен ушу сага эле ишенем. Ишеним 100%. Ошо? Мен ондай да. Менин кайненем 6 бир тууган, анан арасында 4 кыз да. Азыр кайненем 62 жашта. Бирок күн сайын эжелери менен, сиңдилери менен видео связь менен сүйлөшөт. Аябай суктанам. 4 кыз элестетсеңиз, 4 кыз бул аябай сонун экен. Ошо кайненемди көрүп, мен дагы көп кыздарды да төрөсөм экен, мен берекеге дагы эже сиңди кылып берсем экен деп максат койдум. Мечтать как это будет? Максат? Жок. Ошо көп кыз төрөп берем деген бир кыял жүрөгүмө орун алды. Кайненем ошо күн сайын ага кайненеме мисалы үчүн курбу деле кереги жок. Эч ким кереги жок да, ошо сестренкалары менен чалышып сүйлөшүп эле аябай сонун. Жайында бирге барып эс алышат, бүт нерселеринде жакшылык, жаманчылык боло, ар дайым чогуу, бир нерсе болсо чогула калып эле, бир нерселерди уюштура калып аябай сонун, аябай жагат да. Ошо кайненемди көрүп алып, көп балалуу болуш керек экен деп ойлоп калдым да. Ошо. Аябай сыймыктанам. Бакыт ошодо болот да. Ошосундай жылдызда болгон сиңдим бар экенин аябай сыймыктанам. Сен жок, мен билбейм эмне кылмаган, ким мага жардам берип, ким мага ушундай боору күйүп, мени сенчелик жакшы көрөт эле билбейм. Ошон үчүн сен бар болгон үчүн рахмат сага. Сага да рахмат. Кудайыма рахмат, ушундай сонун мага сиңдилер койгон үчүн. Бир тууган сиз үчүн ким? Бир тууган мага эң жакын адам. Менин байлыгым жана менин эң жакын адам болуп эсептелет го дейм. Ошол мен үчүн ошондой. Фатима бар, Жаныбек бар. Төртөөбүз тең аябай бактылуу адамбыз деп ойлойм. Ошол. Мен үчүн бир тууган. Ол дүйнөдө баары
бул дүйнөдө баары сенден кечип кетсе, ошо бир тууган калат, бир тууган жардам берет, жөлөк болот. Сен бүт кичинекей кезиңден бери бүт жаманчылык, жакшылыгыңда көргөн, бүт баарына чыдаган, сени сен эле болгон үчүн жакшы көргөн адам бул бир тууган деп ойлойм. Ошон үчүн бир тууган мен үчүн эң ушул дүйнөдөгү эң жакын болгон адамдардын бири. Жөлөгүмсүн, таягымсың, менин поддержкамсың. Ар дайым бир нерсе болсо ар дайым жылыска чалып эле, жылыс мондой болуп атат, мага жардам берчи деп сен всегда ооба жардам берет экенин мен билем да. Нелегал тасмасын мен аябай күтүп жатам. Эмнеге дегенде баары эле ошо Америкага кеткиси келип эле, Америкага барса жашоосу аябай сонун өзгөрүп кетет деп ойлошот, бирок ошо Америкага баруу үчүн ошо өткөн жол аябай оор, аябай жаман эле жол экен. Трейлерден көрүп ошону мен түшүндүм. Кыргыз киносу өтө жогорку деңгээлге чыкканын ошо нелегал тасмасынан көрсөк болот. Ошондуктан келиңиздер, кыргыз элим, ошо кыргыз кинолорун колдойлу, кыргыз кинолоруна баралы. Я очень рада, что стали освещать про эту тему, потому что я через знакомых слышала, что вот так вот проходит через Мексику за лучшей жизни в Америке. И это прям показано, как все на самом деле. Всех приглашаем 19 марта во всех наших кинотеатрах. Хорошо? Сөзсүз түрдө келип нелегал тасмасын көрүп кетиңиздер.